Рахмат. Кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичке берилет. Рахмат, Нурлан Асанбек, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Негизи бул мыйзам долбоорун мен колдойм. Ошо менен бирге менин да тактоочу суроолорум бар эле да. Бул жерде жазылып атат да, Кыргыз Республикасы автомобиль жолдорунун сапаты боюнча дүйнөнүн 137 өлкөсүнүн ичинен 131 орунду ээлейт. Бир нече жылдардан бери эң начар 20 өлкөнүн арасында турат дейт. Бул маалымат негиздемеде жазылып турат да. Ушул боюнча ушул министрликтер кандай жумушту алып барат ушул жерин жаңыртыш үчүн? Кичине угулбай калдык, кайталап коюшпуз. Убактын токтотуп турсаңар мен кайталап коеюн. Эмнеде жазылып турат? Кыргыз Республикасы автомобиль жолдорунун сапаты боюнча дүйнөнүн 137 өлкөсүнүн ичинен 131 орунду ээлейт. Бир нече жылдардан бери эң начар 20 өлкөнүн арасында турат деп атат да. Ошо министрликтер ушуну жакшыртыш үчүн эми ойлосоңор, дүйнө жүзү боюнча эми бу жерде 6 эле цифра калыптыр, эң акыркы болуш үчүнчү. Бул боюнча иштер жазалып жатат. Жана башында айтып кеттик, мамлекетибиздин өлкө башчысынын түздөн түз көмөгү менен былтыркы жылы бюджеттен 21 жылга караганда 2,5 эсе көп акча бөлүндү. Ошол себептүү жасалган жолдордун дагы көлөмү көп болду. Андан сырткары бизде эл аралык коридорлор бар. Ошол коридорлорго негизинен жана эл аралык донорлорду тартып, ошо жолдорду реконструкция иштери жасалды. Азыркы мезгилде дагы жана өзүңүз билгендей ошол жолдордун сапатын жакшыртуу боюнча кошумча альтернативдүү да жолдор салынып атат. Мында айтып кете турган болсок, жанагы акыркы биздин эгемендик алган жылдардан бери жасалган жолдордун сапатынын жакшырышына байланыштуу, мисалы Бишкек Ош жолу мурун суткасына 450 машина бир күндө өтсө, азыркы мезгилде машиналардын өтүү саны 3,5 миң даанага көбөйдү. Андан сырткары азыркы мезгилде ошол жанагы транспорттук коридорлордун жакшырышы менен элдердин жүрүү ылдамдыгы дагы мурун орточо 50 км/саат болсо, азыр 90 км/саатка чейин көтөрүлдү. Ал эми андан сырткары жана айтып кеткендей, биздин учурдагы бюджеттин эсебинен дагы жолдор жасалып атат. Эми жасала турган жолдор көп. Бирок Минтранс аракет кылып, андан сырткары жана Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу өзүбүздүн бюджеттин эсебинен ушу президентибиздин түздөн түз тапшырмасы менен Ысык көл Шакекчи жолу дагы ремонтталып атат. Балыкчы Чолпон ата корумдуу жолу. Жок, бул маалыматтарды билем. Просто мындай да, биз өзүбүз бюджеттен алганда эле сапаты начар болуп атат да. Негизи жанагы жол курганда эле подрядчик алат экен, андан кийин субподрядчик алат экен, суп болуп кете берет экен. Туурабы? Ал жерде эми кишинин жоопкерчилиги жок, ошо жагын карасаңыздар. Ал өтө начар да курулганда. А жанагы подрядчик берет, ал субподрядчикке суп кете берет, ар бир өзүнүн пайызын кошо берип аягында эң арзан жанагы жолду кура турган жолго керектүү нерселерди алганда эң арзандарын алышат. Ошон үчүн эң негизгиси бул мен ойлойм жолдун сапаттуу куруу боюнча. Ал жанагы 5 жылга канчага жылга бересиңер эмесин куруп бүткөндөн кийин гарантиясы? 5 жыл, 7 жыл. Гарантиясы эгерде жаңы салынган жол боло турган болчу болсо 5 жылдан 7 жылга чейин. Эгерде үстүнкү катмары жана жакшыртылган жана шебенашында мастичный асфальт боло турган болсо 7 жыл. Ал эми жол ремонт жасалса 3 жыл. Ушу жолдорду начар жасаган бир подрядчиктер бар, бүгүнкү күндө иш козголгон. Бар, мен сизге аны кагаз түрүндө берейин. Макул, кагаз түрүндө берип койсоң ошо. Мына Маданият Жалал Абад жолу качан бүтөт? Эксплуатация качан берилет? Маданият Жалал Абад жолунун курулушу быйылкы жылдын август айында бүткөрүлөт. А негизи канча жылда бүтүрүш керек эле? Алар 1 жылга кечигип атат, туурабы?
1 жылга узартылды, анын процедуралары бар, банк менен согласовать этилет, эмне үчүн кандай болуп узартылгандары боюнча 1 жылга Бизде узартылды. мына айып пул эмелери жокпу, жанагы берген бул кредитке курулуп атат да, туурабы? Айып пул жок. Жок. Андан айтсаңар, вот жалааттан чыккандан бери жанагы тегерек эме деп коет го, мына круговойлорду куруу боюнча кайсы критерийлер менен ошонун жанагы эмеге киргизилет? Куручу эмелергечи ТО деп коебу, техник обоснование. Ал эми нормаларда көргөзүлөт, проект иштелип чыгып, экспертизадан өткөн. Анын дагы бир менен сунушум бар эле, ошол жерде жанагы Акман, Бешик Жон деген айылдар бар, анан база коргоонун центринен кетип аткан жерде. Ошол жерде жана светофорлорду коюу боюнчачы. Ошону карап көрсөңүз, мындай айтканда, сол жагында элдер жашайт, оң жагында мына үлүш жерлер бар да. Ошол жерде өтө көп авариялар болот да. Ошол жагын карап койсоңор, эми жанагы бул эми ички иштер министри менен гаилер менен карашат да, туурабы? Ошону бир маалымат берип койсоңуз, мен негизи силердин мыйзамыңарды колдойм. Рахмат. Рахмат. Карап.